Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تعالى في كتابه الكريم والله لا يستحي من الحق صدق الله العظيم. Жараткан зат Алла Таала Кур'ан аятта айтат. Бул аятта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала кайрылып анын уялуусу жөнүндө айтып, бул аятта: "Эй ыйман келтиргендер, пайгамбардын үйүнө уруксатсыз кирбегиле" деп кайрылып, эгерде тамакка чакырылсаңар, анда тамакка кирип, тамактанган соң сөзгө берилип отурбастан, ошол жерде калбастан үйүңүзгө кетиңиздер дейт. Үйгө кеткиле дейт. Пайгамбар алейхиссалам уялгандыктан аны айтпашы мүмкүн. Бирок Алла Таала чындыктан уялбайт дейт. Аллаху ла ястахи минал хак. Ушул аяттын ушул бөлүгү Алла Таала чындыкты айтуудан уялбайт. Эми караңыздарчы. Биз азыркы күндө ушундайбыз. Кайсыл жерде биз өзүнүн пайдабыз айтылса, пайдабыз тие турган жери болсо, ал жерден биз өзүбүз калп болсо дагы ошону айтып, чындыкты жашырганга бул нерсени уялбайбыз да. Чындыкты жашырып, бирок калпты айтуудан уялбайбыз. Элдин баарынан күнөө кылып атса, ошол күнөөгө кошулуп шериктеш болуудан биз уялбайбыз. Бирок чындыгында жараткан зат Алладан уялышыбыз керек эле. Алла чындыкты айтуудан уялбайт. Ошон үчүн бул аятта бул ачык айтылды. А биз болсо, биз ошо чындыкты айтуудан уялабыз. Биз негизги эле биз үчүн уялуу бул биз үчүн өтө бир зарыл сыфаттардын бири. Азыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын уяттуулугу жөнүндө канча деген хадистер бар. Анын окуя өмүр таржымалын жакшылап көз жүгүртүп ойлонуп көрсөк, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын канчалык деңгээлде уялчак экенин билебиз. Мисалга катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде өз бөлмөсүндө эс алып жаткан учурда баягы өзүнүн көйнөгү изарынан тизесине чейин ошо изары ачылып көтөрүлүп, балтыры көрүнүп турган учур эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жаткан бойдон абалда Азырети Абу Бакр радиаллаху кирип келди. Азырети Абу Бакр радиаллаху киргенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ордунан турган жок, балтырын жапкан жок. Андан кийин ал чыгып артынан Азырети Умар радиаллаху кирди. Анда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балтырын жапкан жок. Артынан Азырети Усман радиаллаху киргенде пайгамбарыбыз ордунан туруп, түздөнүп, балтырын жапты. Муну момундардын энеси Айша энебиз байкап калып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: "Эки досуңуз киргенде сиз турбадыңыз, жаппадыңыз" дейт. А бирок Азырети Усман радиаллаху киргенде ордуңуздан туруп, уялгансып, сиз жаптыңыз го деп таң калып сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Азырети Усман радиаллахудан асмандагы периштелер да уялат" дейт. Адамдар эле эмес, асмандагы периштелер уялат дейт. Сахабалардын дегеле уялуу сыфатычы. Бул ошо мындай чыкканда адамдардан бир нерсеге сурам жолоо же бир өзүнүн муктаждыгын айтуудан уялуу мел, ошол эле нерсе эмес. Ушунчалык уялуу, ал эң чоң уялуу бул Алла Таалага тоң моюндук кылуудан уялуу. Жашыруун жалгыз алганда күнөө кылуудан уялуу. Усман радиаллаху уялчактыгы караңыз, пайгамбарыбыз ордунан туруп, түздөнүп, периштелер уялса кантип мен уялбайын дейт. Периштелер да уялат экен дейт. Азыркы Усман радиаллаху айткан сөз бар. Күндөрдүн биринде Усман радиаллаху бир көз жаш төгүп ыйлап жаткан учурда бир сахаба сурайт: "Эмне болду?" десе, "Мен бүгүн бир кумганымдан ажырадым" дейт. Экинчи башка кумган алдым. Неге десе, менин ауратым, уяттуу жеримди ошо сынган кумганымдан башка эч нерсе көргөн эмес дейт. Элестетиңиз, уяттуулуктун деңгээлин караңыз. Адамдар эмес, өз жубайы эле эмес, негизи жубайы ал бири-бирине өзү аврат жерлери ачык да, уруксат шариатта. Алар биякта турсун, кумганы дейт, кумганы. Бир эле кумган көргөн эле башка эч нерсе көргөн эмес дейт. Ошого ыйлап жатам дейт. Уялгандан ыйлап атам.
Азырети Усман радиаллаху анху уялчакты караңыз. Эми биздин уялыбызды айталычы, биздин уялыбыз канчалыктан келди? Алладан уялабызбы биз? Жалгыз калганда. Мисалы, маселе бар, мисалы, bir адам душка киргенде, мисалы, жуунганда. Адеп катары уяттуу жерин жабыштыгы адеп да, адеп. Жылаңач жуунса болот, бирок албетте кыблага алдын салыпчы, артын салбастан капталда, мисалы, ошондо дагы адеп катары уяттуу жерин жабып алса жакшы. Мисалы, элден уялат да, элдин алдына ким чыгышы мүмкүн жылаңач чыгуудан. Бирок Алла Таала андан уялууга көбүрөөк татыктуу. Алла Таала дайыма бизди көрүп турат, дайыма билип турат. Алладан көбүрөөк уялышыбыз керек биз. Деги эле ушул жерде токтоп кетсек, жалгыздыкта калганда күнөө кылуу. Бул чоң күнөө. Адам баласы өлүм төшөгүнө жатканда оозуна келиме келбей калышы мүмкүн. Жалгыздыкта калгандыктан ал пайдаланып күнөө менен алек болгон адам. Эч ким көрбөйт деп көзүн сактабайт. Көргөндү тиктейт. Эч ким көрбөйт деп зинага барат ал. Жашыруун барат. Менен канага болобуз, саунага барабыз, жай кайсы жерде болбосун, эч ким көрбөйт деп башка уурулукка барат бир адам. Түн ортосунда мисалы. Же күндүз эле. Кыскасы, жалгыз калганда адам Алладан уялбастан элден уялат, элдин көзү кыла албайт. Мечитке келгенде иман болуп, мечиттен чыкканда иман болгон адамдар көп. Уялабыз ооба, элдин көзүнчө. Азыр ушунча адам отурса, мисалы, бирөө жел чыгарып коюшунан уялат да. Күнөө биякта турсун, жел чыгарып коюудан уялат ал адам. А бирок жалгыз калганда Алладан уялыш керек. Аллага тоң мойнду кылуудан уялыш керек. Анткени адам баласы жалгыз калганда уялбастан күнөө кыла берсе, ушул нерсеге алып келет, ал өлүм төшөгүндө жатканда оозуна келиме келбей калып, динсиз өткөтүшү мүмкүн. Мен сиздерге бир окуя айтып кетейин үлгү катары. Чоң эле имам, чоң эле аалым киши болгон. Картайып калган, жашында, өмүрүндө канча деген шакирттер чыгарган. Канча каарларды, канча аалымдар чыгарган. Канча китеп жазган, канча жыл имамчылык кылган. Бирок ошол аалым киши өлүм төшөгүнө жатып, өзүнүн бир шакиртин чакырат, окуучусун. Ана ошол окуучусу өзү айтып атат. Оозунан өзү айтып атат да, бул окуянычы. Устазым мага Куран алып кел дегенде, мен Куранды көтөрүп келип, устазым, мен улуу урматтуу устазым, ушунча сабак алдым, ушунча сабат адеп алдым. Келип, устазым мага бир акыркы насааттарын бирин айтса керек деп келдим эле дейт. Акыркы насааттарын айтса керек деп келдим эле. Куран көтөрүп келдим, мыйык китепти. Эми ошо Куранды кармап турсам, Куранга кол менен титиреп ишара кылып, моңтуп алып, өлүм төшөгүнө жатат, өзү кыйналып атат. Оозуна сөз келбей атат. Бирок ошо Куранды карап, титиреп туруп, мен ушул китепке ишенбейм деп акыркы сөзүн берип жан берип кетти. Мен ушул китепке, элестетиңиз, ошол китеп үчүн өмүрүн арнаган, жашоосун берген, балдарын, ден соолугун баарын берген да. Бирок өлүм төшөгүндө акыркы сөз ушул болуп жатат. Жөн эле өлүш эмес ал, имандан кайтып кетип атат ал. Мен ушул китепке ишенбей өтүп кетти. Шакирти берки адам эмне дешти билбей калды. Ошо Алла Таала жакшы өлүм берсин деп сураш керек. Акыркы келмебиз ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах. Эми ушул келме болуш үчүн канчалык деңгээлде биз Алладан уялышыбыз керек. Ар бирөө жалгыз калганда, элдин көзүнчө, үй бүлөдө, мисалы элдин алдында кыла албаган нерсеничи адам баласы үй бүлөсүндө кылышы мүмкүн. Үй бүлөсүнүн балдарын көзүнчө кыла албаган нерсени жалгызда кылышы мүмкүн. Бирок билип коюңуз, Алла Таала Куранда айтат: "Ма якуну мин najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." 3 адам жашыруун сүйлөшпөсүн, 4-үнчүсү Алла болот. Вала хамсатун илля садисум. 5 болбосун, 6-сы Алла болот.
Сіз жалғыз өзіңіз нафсыңызбен сөйлессеңіз дағы, Алла екінші шерик болады. Аны ұмытпаңыз. Бару сен ұмытпайлы ал нәрсені. Егер ошо уялуу ушунчалык деңгээлде болсочу бизге, сахабалардын 10дон 1 эле болсунчу мейли, 100дөн 1, биз күнөө кылбайт элек. Элдин баарын азан 5 убакыт кыйкырылып атса мечитте. Кудайга шүгүр, Шаарузда канча деген мечит бар. Азан кыйкырылып атса, ошон мечитке баргандан биз уялбайбыз да. Кээ бир адамдарчы мечитке барабыз, машалла. Бирок кээ бир адамдар, мисалы, көп адам бардын жумага баратса, бир адам барбай койсоң уялат алат. Ал барат турабы? Мечитке барбай коюп намаз таштагандан уялбайт көпчүлүгү. Ошо урматтуугандар, жанагындай өлүмгө себеп эмне болду дейт билесиздерби? Уламалар айтышат, уламалар. Буга окшогон көп хадистер бар. Шайтандын мисалы деп аятта айтылат, шайтандын мисалы. Из qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Sen Allah'a küfür keltirgin, Allah'dan kaytkın. Анан кийин адам Алладан кайткан соң, күфүр келтирген соң, мен сенден бошмун, Алладан мен коркомун дейт. Шайтан кетип калат. Өлүм төшөгүнө жаткан адамга ошо шайтан келип, ошентип ыйманын кайткын деген сунуштайт. Эмненин ордуна? Эгер адам өмүр бою уялбай жүрсө, уялбай жалгыздыкта калганда көп күнөө кылган себептен мүмкүн биз ойлойбуз. Мен жалгыз калсам эч ким мени көрбөйт, эч ким байкабай калбайт. Эртең жумага барып бир тоба намаз окуп кечиртирип коем деп. Ага чейин өлүм келип калса эмне кылабыз биз? Айтыңыздарчы. Ошо жалгыздыкта калганда Алладан уялбастан күнөө кылган адамдын кесепети өлүм төшөгүнө жатканда ыймансыз кетип калышы мүмкүн. Мейли 1000 жол жумага барыңыз, мейли канча деген намаздарды окуңуз, орозо, садака, зекет, бардык ажылык амалдын баарын кылыңыз. Бирок өлүм төшөгүндө жатканда ыймансыз кеткен канчалык бактсыздык бул, айтыңыздарчы. Не деген бактсыздык? Ушуга кайсы нерсе түрткү болот? Ушунун баарына адам жалгыз калганда күнөө кылды. Эми ушунун каршысына эле хадис айтылат. Кыямат кайым күнү барусен шылкыйып Алланын алдына турганда, баш көтөрө албай Алладан коркуп турганыбызда, биз Алланын көлөкөсүндө, Алланын аршынын көлөкөсүндө минбарларда сөөнүп сөөрүлөрдө рахат алып 7 түрлүү адам турушат. Ошо 7 түрлүү адамдын бирөөсү жалгыздыкта Алладан корккондуктан көз жаш төккөн адам. Жалгыздыкта Алладан корккондуктан көз жаш төккөн адам. Караңыздар. Эми биз ошо адамдын катарына кошулубуз келеби? Анда келе, урматтуугандар. Алланы көбүрөөк эстейли жалгыз калганда. Элден кандай уялсак, аялыбыздан, балдардан кандай уялсак, Алладан андан көбүрөөк уялалы. Дегеле уялууда эч кандай жамандык жок. Уламалар айтышат, сахабалар да айткан сөзү бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уялуусу ушунчалык эле. Жаш келин жаңы үй бүлөгө келгенде, бир кыз турмушка чыкты. Жаңы үй бүлөгө келгенде кандай уялчак болот? Эми түндүк тараптан мисалы анча шаарда өзгөчө, мисалы кыздар уялчак эмес болушу мүмкүн, бирок мисалы айыл жергесинде көпчүлүк жерде дегеле кыздын ушундай табияты уялчактык. Канчалык уялчак болот? Сүйрөй албайт, кайнатасына өзүнүн күйөөсүнөн уялып мисалы. Көп нерсени кыла албайт да. Ошо жаш келин канчалык уялчак болсо, андан дагы көбүрөөк уялчак эле пайгамбар алейхиссалам. Эми элестетип көрүңүз пайгамбар алейхиссалам уялчактыгын. Мисалы бир жетим, жесир, же кедеген багал келип пайгамбарыбыздан сурап келсе бир нерсени, пайгамбарыбыз эч качан жок деген эмес. Жок деп айтыштан уялгандыктан пайгамбарыбыз эгер болсо берсе, болсо берчү, жок болсо ошо уялгандыктан унчукпай койчу дейт. Пайгамбарыбыздын уялчакты караңыз. Эми бизге ушунун бир 10дон 1 эле тийсинчи жок дегенде. Ошол уялчалыктык сыфат болсо, уламалар бир хадис айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат: "Иза лам тастахи фасна' ма ши'та." Уялбасаң билгениңди, каалаганыңды кыл дейт.
ұялбасаң